Алмаз Акынжанович, мага могу ховалардын Кыргызстанда ховалардын айдоочулары кайрылды да. Азыр ховаларды перевестеп, жанакы артынан кууп, штраф салып, иши бул ховаларды Кыргызстан боюнча иштетпейтиптир. Хова өзү көп тонна жүк ташуучу машина да. Анан кийин буларды болсо баягы зилдерди кылып эле ошол зилдердин уровеніндегі жүктөрдү ташысын деп эле штраф салып атыптыр болбой элечи. Бирок Хова деген бул современный грузовой машина да, мунун дөңгөлөктөрүнө түшкөн жанакы танаш жана башка нерселер мунуку таптакыр башкача, мунун жолго болгон нагрузкасы Хованын башкача. Бул деген баягы номер 454 8 августтагы келишим менен эле, ошол келишим менен эле дагы эле ушул неме грузовой автомобилдер боюнча каралып атыптыр да. Анан кийин биякта мындай суроо болуп атат. Хорошо, макул, андай болгондо деле. Бул Хованы Айыл банк лизингке берет. То есть Хованы мамлекеттен лизингке алып, кредитин төлөп, жанагындай залогуна үйлөрүн коюп койгон бар экен, машинанын өзү деле арзан турбайт экен, ошентип андан кийин бирок булар ошол кредитти төлөй албайт экен да. Мындайча айтканда, өкмөт кайра ошол кредитти төлөп бериш үчүн возможность бербейт да. Алар айтып атат ошол немелерде, зилдерде эле ташыгыла депчи, Хова деген зил эмес. Анан могу жерге дагы жазып кетиптир немелерчи, айдоочулары. Ховалар ушул биздеги чоң объекттердин баарын эле Ховалар жасап атыптыр. Мисалы, гостиница Ысык Көлдү, жаңы белый, жаңы немени дом правительствону ошолор жасап атыптыр, ресторанын айрымында ошолор жасап атыптыр, 47-чи зона квартиралар, ипотекаларды ошолор жасап атыптыр. Мындайча айтканда, Ховасыз азыр действительно кыймыл жок. Бирок артынан эле жанагы азыр неме мобильный болуп калган турбайбы, жана танажды ченегендерчи. Ошолор кууп четип алып эле, танажын ченеп эле кайра эле штраф салып атыптыр да. Азыр кечиресиз просто. Кайра штраф салып атыптыр. Ошол туура эмес көрүнүш да, бул эми өзүбүз кайра өкмөт өзү лизингке Хова берип алып, ушул менен жанарды бакылап, ушул менен иштегиле деп возможность берип тургандан кийин кайра ошол возможностьти кайра эле өкмөт өзү эле алып коюп атат да. Бул Хованын айдоочулары деле мындай өздөрүнүн деле предложениялары бар экен, буларчы өздөрү деле бул ситуациядан кантип чыгып кетсе болот экенин билет экен. Мындай переговорлорго даярбыз дейт да. Эгер мүмкүн болсо баягы ушулар менен өкмөт тарабы жолугушуу уюштуруп, алардын дагы талабын угуп, өздөрүнүн да талабындай так. Рахмат.